Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин, кабыл болгон амал берсин, кең ырыскы, баардык оорулардан Аллахым шифа берсин. Жаратканын баарыбызды капырлыктан, жакырлыктан, кабыр назабынан сактасын. Жаман мүнөздөн, жаман каалоолордон, жаман амалдардан сактасын. Жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды Аллахым баарыбызга насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 4 нерседен пана тилейт эле. Жараткан Алла ушул пайдасыз билимден сакта. Коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан. Өзгөчө ушу төртөөнөн дейт эле. Демек пайдасы бир илимди алып атабыз. Ойлонойлучу ушунун пайдасы барбы жокпу? Пайдасыз илим адамдын дүйнөсүн дагы, ахиретин дагы талкалайт. Коркпогон жүрөк дейт. Алладан коркпогон жүрөк, күнөөдөн коркпойбу? Эмне үчүн күнөө кылып атат? Алладан коркпойт да. Алладан корккондо күнөө бул Алла Тааланын чек арасы. Ал чек арадан өтпө. Адамдардын мамлекеттин чек арасынан өтсөң эмне болот? Атып салат. Чек арасынан өтсөң атып салат. Күнөөлөр Алланын чек арасы. Өтпө ал жерге. Запрещено дегенде эмне? Тыйып ал. Жүрөк Алла Тааладан корксо, Алла Тааланын буйруктарын аткарат эле. Жүрөк Алла Тааладан корксо, тыйгандан тыйылат эле. Ошон үчүн коркпогон жүрөктөн деди да. Тойбогон напсиден дейт. Каниет жок. Баарына шүгүр жок. Баарына разы болуу деген жок. Болбосо Алла Таалам өзү ченеп берет. Бербей койбойт, баарына эле берет. Хадисте келет, жараткан Алла Таала дүнүйөнү жакшы көргөнүнө, жаман көргөнүнө баарына тең эле бере берет. Бирок динди жакшы көргөнүнө гана берет. Дүнүйөнү бергенин бул бактылуулук үчүн эмес, сыноо үчүн. Динди кимге берсе, бул бактылуулук үчүн. Мейли дүнүйөсү менен бердиби, дүнүйөсүз бердиби, айырмасы жок. Дин берсе бул бактылуулук үчүн. Бирок дүнүйөнү билип коюңуз, бул сыноо үчүн. Мейли анда дини барбы, дини жокпу, айырмасы жок, бул сыноо үчүн. Бул алтындай эрежени жаттап алайлы. Бул жараткан Алла субхана ва тааланын сүннөтү. Ааламды жараткандан бери ушул келатат, бул өзгөрүлбөйт. Алла Таала сизди, мени, кимди, кайсы инсанды болбосун, бактылуу кылса, динде гана бактылуу кылат. Бактысыз кылса, динсиздикте гана бактысыз кылат. Ушул күнгө чейин миллиард адам жашап кетти. Дүйнө ахиреттин бактылыгын Алла Таала динде гана берди, дүйнө ахиреттин бактысыздыгын динсиздикте гана берди. Бул Алланын чечими, Алла Тааланын тартиби. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пана тилеп атканы тойбогон напсиден дейт. Каниет жок, ач көз. Дүнүйөгө ач көз. Каниет жок, шүгүр жок. Баарына Алла Тааланыга ушунчасына дагы ыраазымын деген жок да. Бул тойбойт, канча берилсе деле буга тойбойт. Ач көз тоюшу мүмкүн эмес да. Ач көздүк. Бул от сыяктуу. Отунга тойбогон. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, тойбогон напсиден пана тилегиле. Жаман экен де. Алла Таала биздин баарыбызга ати напси тaqwaha. Я Алла, мага таза, сенин корко турган напс бер мага. Сага баш ие турган дене бер. Я Алла,
Senin dinine жардам бере турган байлык бер. Байлыкты сураңыз. Бирок динге жардам бере турган байлык сураңыз. Өзүңүздүн диниңизге, дин таркатканга, ахиретти курганга ушундай Алла Таала байлык берсин. 4-нчү пайгамбарыбыз бана тилейт эле. Кабыл болбогон дуадан. Канча дуа кылат, кабыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койгонда, дуа качан кабыл болбойт билесизби? Дуа кабыл болбойт качан алкым арам болгондо. Алкымдан арам өткөндө, арам дегенде сөзсүз эле арак, сөзсүз эле чочкону жеп же итти жеп, ал арам, ал өзүнчө. Бирөөнү алдап жедиңби? Бул да арам да. Бирөөнүкүн уурдап жедиңби? Бул да арам да. Дуа кабыл болбойт дейт. Товфик берилбейт, ибадатка товфик берилбей калат экен. Арам нерсе. Ошон үчүн алкымды тазалаш керек. Андан сырткары тууганчылык мамилени үзүп койгон. Бунда да дуа кабыл болбойт. Тууганчылык мамилени үзүп койгон, дуа кабыл болбойт. Шектенген. Кабыл болобу, болбойбу деп шектенип турган. Бунда дуаң кабыл болбойт. Бекапар жүрөктөн Алла дуа кабыл кылбайт. Бекапар. Не деп сурап атат жок. Алла эстемес да, гафил. Ошон үчүн иншалла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө үйрөттү. Бизге ушу 4 нерсе зыяндуу экен да. Ошон үчүн Алла Тааладан сактанууну сурашыбыз керек экен да. Пайдасыз билим зыяндуу экен. Коркпогон жүрөк зыяндуу экен. Тойбогон напс зыяндуу экен. Кабыл болбогон дуа, конечно, зыяндуу. Алла субхана ва таала баарыбызды ушу 4 нерседен сактасын. Бизди эле эмес, элибизди сактасын барды. Ушун тескерисинен пайдалуу билим. Дүйнөдө дагы ушундай элге пайда болсун, ахиретибизге пайда болсун. Дин пайдалуу, алхамдулилла. Мисалы бирөө азыркы светтен илими дейсизби, ден соолуктун илими, пайдалуу илимдер. Адамга пайдасы жетет, дүйнөдө пайдасы жетет. Фарзы кифая, адамдын жашоосуна рахат жетет. Адамдарга амандыкты түзө турган пайдалуу илим бул. Бирок бул утурумдук пайда. Түбөлүктүү пайда бар. Өчпөс, түгөнбөс, жок болбос. Түбөлүктүү пайда ал ыймандын пайдасы. Ошон үчүн иншалла жакшы амалдын пайдасы, ахиреттин пайдасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол дуасына көңүл бурайлы туугандар иншалла. Кайсы нерсе тоскоолдук кылып атабы Алла Таалага жакындагандан, тааныгандан аны таштайлы. Өткөнкү сабакта хадиси кудусиде айттык эле. Бейишке кире тургандар кимдер? Дозокко кире тургандар кимдер? Бейишке кире тургандарды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Биз ошол сыпатка биз аракет кылайлы. Дозокко кире тургандарды пайгамбарыбыз айтты. Ошондой сыпаттан биз сактанайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси кудусиде келип айтып атат: "Ва ахлул жанна саласатуна", бейиштер. Башка хадистерде башка да келет. Бирок ушул хадисте бейишке кире тургандар 3 түрлүү деп атат. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын нурлуу би'саты, мындайча айтканда жиберилген нурлуу шариятын натыйжасында ким карманса, вот ошол бейишке кирет да. Натыйжасы бейишке кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген нурлуу жашоону ким карманса, нурлуу эрежелер бар. Берекелүү, адилеттүү, түз, туура, так эрежелер бар. Анын бара турган жери иншаалла бейиши. Бейиш кимге даярдалган? Уиддат лил муттакин. Алла субхана ва таала эркектерге, аялдарга, байларга, кембагалдарга деген жок. Кыргыздарга, арабтарга, өзбектер анткен жок. Муттакин деди. Адам баласында кайсы адамда таква болсо ошого даярданган. Болду. Ал японец болобу, американец болобу, орус болобу, цыган болобу, лөлү болобу, кыргыз болобу, казак, өзбек, тажик, уйгур, ким гана болбосун. Кандай гана деңгээлде социалдыкта болбосун.
Кандай кайсы жашта болбосун, айырмасы жок. Muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala aytат, баарыбызды Алла жаратканда. Азыр улут уруу кылып эле бөлүп койду бири-бирибизди тааныш үчүн эле. Атак жаратуучубуз Алла. Ошон үчүн кимди көрсөң, буну Алла жаратты деп айтыңыз. Алла жакшы көрүп жаратты. Райымы менен, кудурети менен жаратты деп. Кимди көрсөңүз, ушу инсан өзүнө өзү жаралган жок. Алладан башка дагы жараткан жок. Алла жаратты деңиз. Ушунун кулагын Алла жаратты, көзүн Алла жаратты, мурдун Алла жаратты, өңүн Алла жаратты, чачын Алла, бар Алла жаратты. Алланын махлугу, башка бирөөнүн махлугу эмес бул. Аллага таандык бул. Бунун жаны дагы Алла жараткан, денесин дагы Алла жараткан. Биздин аң сезимибиз, көз карашыбыз, ишенимибиз дароо Аллага кайтсын. Аллаху акбар, канча адам жаратып койду. Сиздерди көрүп мен айтайын, ушулардын баарын Алла жаратты. Сиз мени көрүп айтыңыз, буну Алла жаратты деп. Үй бүлө бала чакаңызды көрүп айтыңыз, Алла жаратты деп. Бала чакаңызды карап, ушуну Алла жаратты деп. Сиз жараткан жоксуз да. Башка бирөө да жараткан жок. Алла жаратты, өз кудурети менен жаратты. Гайыптан жаратты. Райымы менен жаратты. Алла субханаху ва таала. Демек Алла Таала айтып атат, баарыбызды жараткандан кийин эми кимде бизде таква болсо, болду, сага бейиш деп атат. Кимде таква болсо болду, бейиш деп атат. Такваны айтканбыз, таква ким деген. Hazret Ali разияллаху анху айткан кереметтүү сөзү бар. Таква деген не депчи? Таква деген не деген? Таква деген ал-хауф минал жалил дейт. Алладан коркуу деген сөз. Эң биринчиси. Вал амал бит-танзил, Куранга амал кылуу. Вал канаату бил калил, азына каниет кылуу. Вал истидад ли яумир рахил, bu dünyadan kete turgan günge dayardanуу deydi. Biz uşunu gün sayın aytaylı. Gün sayın biri-biribizge esteteyli. Köp bolsa bir, kança desem, 30 sekunda ömürüңүz кетет. 30 sekunda vaktыңыз кетет. 30 sekunda akılыңız кетет. Бирок бунун пайдасы кандай экен? Hazret Ali разияллаху анху айтып атат. Таква деген не деди? Алладан коркуу, Куранга амал кылуу, азына каниет кылуу, кете турган күнгө даярдануу. Ал-истидад ли яумир рахил. Кете турган күнгө даярдануу. Күн сайын мен сиздерге эстетейин, сиздер мага эстетиңиздер. Баарыбыз элибизге эстетейли. Бүткүл адамзатка эстетейли. Интернетте отургандарга эстетейли. Базарда жүргөндөргө эстетейли. Маркумду узатып адам көмүп аткандарга да эстетейли, той кылып аткандарга да эстетейли. Тааныгандарга да эстетейли, тааныбагандарга да эстетейли. Вадаккир фа инна зикра танфал муъминин. Эстетиңиз, эстетиңиз, эстетиңиз. Иманы бар кишилерге сөзсүз пайдасы тиет. Эстетүүчүгө дагы, эскертилгенге дагы. Ким эстетип атса, биринчи мөмөсүн өзү жейт, өзү алат, өзү табат. Экинчиси кимге эскерткен болсо, иманы болсо эле сөзсүз буга да пайдасы тиет. Бүгүнкү күндү Алладан коркуп өткөрөйлү. Бүгүнкү түндү Алладан коркуп өткөрөйлү. Бүгүнкү түндү Алла Тааланын китебине амал кылайлы. Бүгүнкү күндү Алланын китебине амал кылайлы. Мейли, сиз эгин зардасызбы, дыйканчылыктабы, мал чарбадабы, бизнестеби, өкмөттөбү, бийлик, байлыктабы, айырмасы жок. Бирок ушу күнүңүздү Алладан коркуп өткөрүңүз. Ушу түнүңүздү Алладан коркуп өткөрүңүз. Ушул күнүңүздү, ушул түнүңүздү Куранга амал кылып өткөрүңүз. Бизде китеп Алла Таалам Куран берди го. Biz Kur'an'ı çok el emezbiz. Biz Kur'an'ı çok ümmet emezbiz. Biz Kur'an kitabımız var. Akırkı kitap. Tavrat, Zabur, İncil, murda kitaplardı. Tasdıqtagan, alardın burmalanganların bardığını açıqtagan, kemçildiklerin toluqtagan,
кыямат күнгө чейин бурмаланбаган, бардык жагынан сакталган, бардык жагынан кереметтүү китеп бар. Китепке амал кылайлы. Ушул китепти ачсак, чын сүйлөгүлө деп атат. Боорукер болгула деп атат. Китепти ача турган болсок, намаз окугула, Аллахтын зикир кылгыла, Аллага шүгүр кылгыла, Алладан келген сыноого сабыр кылгыла, Алладан үмүт үзбөгүлө. Айтып атат китепти ачып. Wal amal bit tanzil. Al qanaat bil qalil. Gün sayı bir üzge eskerteli. Uşu bugün tündü qaniyet menен ötkөрөйлү. Kança nerseniz var sizge. Şükür kılыңыз ошого bu. Allah subhanahu wa taala ошо сизди жакшы көрөт ошо. Allah taala az бергенине ошого ким шүгүр кылса, разы болса, каниет кылса, андан аз эле амалдан разы болот экен да. Көп эмес, аз эле амалдан. Bunun 10 maçtesi, bunun 1 maçtesi var. Allah'ın aldığında ayrıması yok bu. Prosta bunun sınosu köp, buna sınosu az da. Sınosu az yaxşı, sınosu köp kınalıp kalat taksar. Oşun için maldın akısın bir işte oңой emez al. Oşun için maldı toptoş dele oңой emez, saktaş dele oңой emez. Kança göz, kança göralat, kança düşman. Oşun için kaniyet. Peygamberimiz gelip bire men Ya Rasulullah, men bay болгонду каалайм деп пайгамбарыбыз dedi. Каниетти танда эң бай сен болосуң dedi. Бүттү. Мына эң бай сен болосуң dedi. Жүрөктөн нерселердин, буюмдардын, акча, күмүш, байлыктардын мухаббатын чыгарайлы. Мейли колубузда болсун, туура иштетейли. Эрте кыямат күнү буга жооп беребиз. İştetkенибизге жараша. Укугун берели, тияктан соогун алабыз. Bu jaqtan bereli, tiyaktan alabız. Demek, 4-üncüsü gana, 3-üncüsü kaniyet menen. Gün sayı bir üzge esteteyli, bugün bizim gündüzümüzü kaniyet menen ötköröylü. Ayal bala çakabızga da aytıp koyuylu. Kaniyet menen ötköröylü de. Bugün uyda nan жоқ bu, gıjalat bolu oğladı. Bugün uyda tamak жоқ bu, gıjalat bolu oğladı. Bizden bir gün bolsun Peygamberimizin uyuna okşadı deyip suyunup koyuylu. Peygamberimiz gün sayın ele. Ya, qaysı uyda bugün tamak dayar bolbay kalsa, siz topalan kılban. Kıyamat bollekten murdayla kıyamatı turguzban. Özünüz içine karmap, sabır kılıp, kaniyet kılıp koyun. Gün sayın elhamdülillah aytaylı birimizge tuğan, dayardık bolup otabı, siz bana aytыңыз, men sizge aytayım. Mına bir tuğandık, mına çınığı dostuk. Ketүүгө даярдык болуп атабы? Кетебиз мейли 100 жылдан кийин кетели, бирок күн сайын даярданыш керек. Качан кетсек да белгисиз да. Hazreti Ali razıyallahu anh aytып койгон. Мына жерде азыр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бейишке кире турган кишилердин ошол 3 түрүн айтып атат. 3 түрлүү кишини айтып атат. Кайсы экен биринчи? Зу султаны мукситун мутасаддикун муваффакун. Өткөнкү сабакта айттык эле. Бийлик ээси. Мейли bir айылдагы болсун, башка болсун, адамдарды башкарган. Ошол бирок адилеттүү болсун дейт мына кара. Адилеттүү, жетекчи, адамдарды башкаруучу, мутасаддик, кол ачык, берешен, муваффак, жакшылыкты кылганга тоофик берилген. Экинчиси, анан эстегенде бир нерсени айтып коюңуз. Адилеттүүлүкчү. Бұл Құрансыз мүмкін емес. Жақшы түшініп алыңыз. Құран-ы Каримдин өкүмүсүз адилеттүүлүк мүмкін емес. Пайгамбарыбыз айткан, ким Құран менен чечим чыгарса адилеттүү. Құранды сүйлөсө чынчыл. Құранга чакырса түз жолдо. Құран менен дескен. Себеп дегенде Алла Таала адилеттүү, Құран-ы Карим адилеттүү. Адилеттүүлүктүн эң туучу окусу. Экинчиси рожулун рахим дедик. Райымдуу киши. Ташбоор эмес. Райымсыз бар го? Жок. Рожулун рахим. Ракикул калб. Жүрөгү жумшак. Кимге? Ликуллизи курба, туугандардын баарына ва муслим, жалпы мусулмандарга. Өзгөчө туугандарына жүрөгү жумшак. Өзгөчө туугандарына.
бир тууган агасы бар, иниси бар, эжеси бар, карындашы бар. Булар эң жакындары. Да? Атасынын бир туугандары бар, апасынын бир туугандары бар. Ушуларга кандай экен? Жүрөгү жумшак. Көбүнчө адам кичине бир колунан иш келип калса, байлык же мансапка отуруп калса, катуулугу мындай, оройлугу, күрөздүгү башталат да. Өзүн муктажсыз сезипчи. Калла иннал инсана ла ятга. Алла Таала айтат. Чындыгында инсан шек күмөнсүз чектен чыгат. Аррааху стагна, качан? Өзүн бекажет көргөндө. Муктажсыз көрө баштаганда, көбүнчө иншалла байлыкка, күчкө, бийликке ээ болгондо, адам өзүн Аллага муктажсыз сезе баштайт экен да. Болбосо, көрүүдө дагы, дем алууда дагы, жүрөк согууда дагы, жашоодо дагы ар бир кыймылында Аллага муктаж. Бирок муну унутуп калат экен да. Анан башкага уже зулумдук кылып, чектен чыга баштайт экен. Бул жерде айтып атат кандай дейт? Өзгөчө жакындарга жүрөгү жумшак. Жакындарга, жанан бардык мусулмандарга жүрөгү жумшак дейт. Бул райымдуулукчу. Улуу сыпатта болчу. Пайгамбарыбыз айткан, кимге Алла Таалам райымдуулук берсе, бардык жакшылыкты каалаптыр ошого дейт. Кимге райымдуулукту бербесе, бардык жакшылыкты алыптыр ошодон дейт. Ошон туугандар, бул райымдуулук деген сөз ушул. Ал кимдин жүрөгү, ким райымдуу болсо, ал бардык бенделерге райымдуу болот экен да, жакшылык каалайт экен да, бардыгыначы. Айша энебиз ракикул калб деп атканы жүрөгү жумшак деп. Мына. Абу Бакр Сыддык разияллаху анху жүрөгү ушунчалык жумшак. Айша энебизди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардыгынан айткан, ооруп калганда мен намаз окута албайм, Абу Бакрга буйругула, Абу Бакр өтүп берсин, намаз окуп берсин сахабаларга, үммөткө дегенде, Айша энебиз айтканда, я Расулаллах, башкасын буйрубайсызбы? Бул мен атам жүрөгү өтө эле жумшак. Сиздин ордуңузга турса, сизди эстеп намаз деле окуй албай калат го деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу урушуп койду аларды. Сиз айтып койгула ошого. Абу Бакр өтсүн депчи. Ушул жерде дагы Айша энебиз айтканда, роджулун ракик дегенде, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху жүрөгү жумшак экен да. Пайгамбарыбыз айтат, эгерде бүткүл үммөттүн, адамзаттын баары, адамдар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн баарын иманы таразанын бир ташына коюлса, Абу Бакр Сыддык разияллаху анху иманын таразанын бир ташына коюлса, бул басып кетет дейт да. Көрбөйсүзбү? Бардык пайгамбарлардан кийин эле эң биринчи бейишке кире турган Абу Бакр Сыддык разияллаху анху. Бул бейиштин 8 эшиги тең чакырат экен. Пайгамбарыбыз айтат, мен бардыгыңарды акысын бергем дейт, сахабалардын бардыгына акысын берген. Бирөөнүн акысы калган эмес, Абу Бакрдан башка дейт. Бунун акысын эрте кыямат күнү Алладан алып берем дейт. Кандай дегенде, бунун аты Сыддык. Сыддык ана өтө тастыктаган, көрбөстөн туруп чын деп айткан. Мынакей ошону Сыддык деген лакабы. Хайын, лайын жумшакты айтат. Үчүнчүсү ким экен? Үчүнчүсү афифун мутааффиф зу'иял дейт. Охо. Өзүн пакиза кармаган инсан. Өзүн атайлап да ушундай пакиза кармаганга аракет кылган инсан. Зу'иял үй бүлөлүү. Бул дегени мындай. Кээде адам кембагал, бирок машалла сабырдуулугу бар, пакизалыгы бар. Адамдардын байлыгынан мындай үмүт кылып, аларга шилекейин коюлтпайт. Барына каниет кылат да. А кээде кандай болуп калат? Өзү го ошондой деңгээлде. Бирок аялы ал деңгээлде эмес. Бунун башын жей берет да. Сенде жок, тигиде бар. Сен иштебейсиң, сен тапканың түтпөйт, сеники жок, ана мына. Буга кандай баштан өтүп атат, ал аялы түшүнбөйт. Буга ушуга да анан урушуп кетпей, өзүн кармап турат да. Өзүн пакиза кылып, сабыр кылып. А кээде аялы түшүнгөн бар, бала чакасы түшүнбөйт. Тура сурай берет, талап кыла берет, аны алып бер, буну алып бер. Бирок атасынын башына кандай абалдар өтүп атканы буну түшүнбөйт балдар. Кантип аларды кыйналып багып атканы буну түшүнбөйт. Дагы тигини буну сурайт.
А бул болсо ошондо дагы өзүнүн муктаждыгын адамдарга айтпайт да, көрсөтпөйт. Өзүн ошолордон таза кармап, пакиза кармап, ушул адам бейишке кирет дейт да. Ушундай адам бейишке кирет дейт. Үй бүлөлүү, таза кармап, өзүнүн тазалыгын сыртка көрсөтпөгөн. То есть эмесин көрсөтпөгөн, муктаждыгын көрсөтпөгөн. Бизде шариятыбызда эгерде бир күндүк тамак болсо, тилемчилик кылганга уруксат эмес. Элдин алдында колду сунганга уруксат эмес. Эгерде бүгүнкү күндүк тамагыңыз болсо, эгерде бир күн ушул күнгө да тамак болбой калса, шарият боюнча сизге адал чыгып туруп, туугандар, мен курсагым ач калды, нан берип койгула десеңиз адал да. Болбосо адал эмес экен да. Мына чек коюп койгон. Риваяттарда келет, ким бир күндүк ачкачылыгын, зарылчылыгын махлукка айтпай жашырып койсо, иншаалла Алла Таалам бир жылдык адал ырыскын чечимин чыгарат деген. Мындайча айтканда биздин динибизде адам өзүнүн кажетин Аллага көрсөтүүнү үйрөткөн. Сахабаларда кээ бирлеринде субханалла мору деп коет. Моруну азыр билебиз го, Аллахумма салли ала Мухаммад, казанды от жагасын, тияктан түтүн чыгат да, морудан. Так, үйүндө тамак деле жок. Просто ушунун үйүндө эчтеке жок экен деп, биздин кажетибизди билип калбасын деп, курулайлы отун жагып коет да түтүн чыгарыпчы. Я Алла, я Алла. Сахабаларда кандай сыпаттары бар эле? Бир сахаба айтып, үйүнө конок алып келген. Конокко өзүнүн бир аз эле тамак бар, өзүнүн үй бүлөсүнө зорго жетет. Конокко берсе, бала чакасына жетпейт. Бала чакасына берсе, конокко жетпейт. Аялына түшүндүрүп койду. Катын деди, азыр конок келет. Ошо тамак жеп, иншалла кое баштагандар, сен акырын чыракты оңдомуш болуп мен өчүрүп коем. Биз жебей турабыз, тиги жеп алсын депчи. Мына эмне деген сыпат булар? Эмне деген адам келчи? Дасторкон салып атат. Келиңиз, алыңыз. Бул албай турса тиги да неудобный. Акырын сөтөшүр, бул не курсагын тойгозсун деп мына. Мына ошо өздөрү ачка болуп туруп, экинчинин курсагын тойгозгондор деп Алла Куранда мактады. Ва юсируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса. Кыямат күнгө чейин окула турган кылып койду, көрдүңүзбү? Бунсуз Куран толук эмес. Бул ким өзү? Өзү ачка болуп туруп, өзгөнүн курсагын тойгозгон. Өзү муктаж болуп, өзгөнүн кажетин бүтүргөн. Булар имандын сыпатынан, имандын дөөлөтүнөн, байлыгынан ушундай касиетке жетти. Ошолордун арасынан афиф, мутааффиф, зуиял мынакей бейишке кире турган киши. Кажети, ачкачылыгы болуп, ушундай жокчулукка, сабырдуулуктун ачуусун көтөргөн киши дейт да. Мутахаммил, ошол эле кезде мутажаммил, кандай? Өзүн сыртка көрсөтө койбойт да, билдире койбойт да. Бечара болор, оозунан кара суу агызып эле, шилекей коюлуп, мындай өлөйүн дегендей кылып, жок, альхамдулилля деп. Ичинде турат күйүктүн бардыгы. Бирок я Алла, ушулардын көзүнө мен ушундай бир кембагал, бир муктаж көрүнбөйүн депчи. Мутажаммил өзүн чырайлуу кармайт экен да. Ушул адам мынакей бейишке деп. Эми туугандар, дозокко кире тургандар кандай? 5 түрлүүнү айтты. Ушу 5 түрлүү адам Алланын элчисине каршы чыккандар. Эң биринчиси ад-даиф аллази ла забра лаху. Акылы жок алсыз да. Алла Таала берген акылды иштетпейт. Жараткан Алла субханаху ва тааlanın арка бул мындайды Алла Таалам берди эле акылды. Акылды берди эле Алланын өзүн тааныш үчүн. Дайыма нәпсинин аркасынан жамандыкка иштетет. Анын бунун акылы өзү субханалла. Эгерде туугандар, Куран Алланын тарабынан китеп түшпөсө деле, пайгамбарлар жиберилбесе деле, тунук акылчы бул ааламдын кожоюну бар жана жалгыз деп таап чыгат эле да. Пайгамбарлар келбеген чакта деле, асмандан китепте түшпөгөн чакта деле, эгерде бирөөнүн акылы нормальный болсочу, туну акыл болсо, ал сөзсүз ушу күндүн жаралуусунда,
айдын, жылдыздардын жаралуусунда, жер менен асмандын жаралуусунда, түн менен күндүн айлануусунда сөзсүз бунун кожоюну бар. Бул жөндөн жөн жаралган жок, бунун ээси бар. Бул жөндөн жөн кыймылдап аткан жок, бирок кыймылдаткычы бар. Бул жөндөн жөн ушундай кооздук эмес, бунун сүрөтчүсү бар. Деп сөзсүз жана ал жалгыз лаукана фихима алихатун иллаллах ла фасадата. Эгерде жер асманда Алладан башка кудайлар болгондо, жер менен асмандын системасы давно талкаланбак. Кыргызда бир сөз бар. Бир казанда эки койдун башы кайнабайт. Мындай эле оңой эле сөз менен берип койгон. Ушундайбы? Же мен ката айтып койдумбу? Ката айтып койсом оңдоп коесуңар. Оңдоп кое беребиз чогуу эле кайра. Эмне деп атат? Бул ааламда эгерде Алладан башка дагы бир башка бир же 2-3 кудай болгондо, бирөө мен аз күндү чыгарам дейт эле, мен токтоп тур, бир сааттан кийин чыгарам. Мен буга жашоо берем десе, жок мен буга өлүм берем. Проблема болмок бул. Жер асмандын низам, системасы давно талкаланып кетпек. Демек, бул жер менен асмандын системасы талкаланбагандыгынын бул далил, бул ааламда Алладан башка кудайлар жок экенине. Акылы болгондо тунук акылы. Айтып атам, эч немеси жок эле. Пайгамбар, бир да пайгамбар жиберилбесе да, китеп түшпөсө да ушул тунук акылы менен Алла Тааланы тааныйт эле да. Тааныйт. Мына биринчиси мына дозокко бара турган түптүз өзүнүн акылын жок кылган киши да. Алла Тааланын берген акылды туура эмес иштетип жок. Алла мүмкүнчүлүк берет. Туугандар, мындай да, эч качан жараткан Алла Субханаху ва Таала сразу эле жок. Хидаятты Алла Таалан баарына эле берет. Баарына эле жеңил кылат. Бирок ал ошол кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн жок кылган да. Түшүнөсүзбү? Мындай сөз болуп калбасын да. Эмне үчүн Алла тиге хидаят берген жок, эртеги кыямат күнү мага берген жок, ошон үчүн эмне үчүн мен дозокко кетип атам депчи? Токто, сага берилген жөндөмдүүлүк, кабыл алуу. Ошону кабыл алган жоксуң, өзүң жок кылдың, өзүңдөн көр. Мисалы, мен бир бала бир кишиге күн сайын 100 сом берем да. Ал барып эле тиги кудукка салып берет. Дагы 100 сом берем. Мына кассиден чыгып туруп, аны дарыяга агызып берет. Берип, мен ойлодум, уже берсем баары ушундай калат экен бул. Всё, мен бербейм. Бул кабыл алуу, ошол 100 сомду сактоо жөндөмдүүлүгүн жок кылган. Берсең кайдан берет? Ошон үчүн бербей койду да Алла Таала. Түшүнүктүбү? Хидаят иманды жөн эле эмес. Алла Таала эч кимди мажбур кылбайт. Ыктыяр бар бул дүйнөдө. Ошон үчүн ыктыяр акыл болгондун себебинен кыямат күнү жакшы жаманга эсеп китеп болот. Бул пайгамбардын келүүсү, китептин түшүүсү канча бизге ырайымдуулук, канча бизге кошумчасы. Эгерде бунусу жок деле Алла Субханаху ва Таала бизди акыл берген үчүн сурак ала турган болсо, жетиштүү таксыр бул. Экинчиси хаин, кыянат кылуучу. Аманатка кыянат кылган, малга кыянат кылган, келишимге кыянат кылган. Бул Алланын алдында өтө чоң күнөө. Буга өтө чоң коркунучтар айтылган. Момун адамдын табияты бардык нерсеге курулат. Кыянат менен жалгандан башка деген да. Кыянат менен жалгандан башкага. Момун адамдын табияты. Хайсами бул айтат. Равахул Баззар, Саид ибн Аби Ваккастын риjalынан бул. Равах ибн Шайба Таргибте келет. Имам Ахмад Абу Умамадан келет. Табараниде келет. Булардын бардыгы айтып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ютбаул муъмин ала кулли шайин илля ал-хияната вал кадиб. Момундун табият тугандар кыянат менен жалгандан башкага бардыгы кетет. Урулат, басылат. Кыянат болбойт, кыянат болбойт. Ошон үчүн мынаны караңыздар, тугандар. Айтып кое турган нерсе да. Кыянат бир эле мен сизге топун таштап кеттим, бир айдан кийин алам деп. Ушу ойдон турсун да. Бул ушу аманатка кыянат кылбагандык деп аталат. Нерсени таштап кеттим, буюмду таштап кеттим, малды таштап кеттим, мейли. Бул дагы аманат, аманат. Буга кыянат кылуу болбойт. Кыянат деген аманаттын каршылыгында. Эгерде ушул берген аманат нерсени сындырып, иштетип, колдонуп, жана башка нерсе кылсаңыз, бул кыянатчылык дейт. Бирок бул бир эле нерсе, ушу берилген нерсеге айтылынбайт. Угуңуздар.
Мен bir söz айттым, сизге аманат. Айтпаңыз ешкімге. Ушул да эгерде башка бирөөгө айтсаңыз кыянат. Сөздө дагы аманат бар. Сөздө да кыянатчылык бар. Бул менен чектелбейт. Эми келишим бар. Келишим бар. Мен сизди жумушка алдым, 9-дан 5-ке чейин иштеп бериңиз деп. Буга айлык төлөйм мен сизге 9-дан 5-ке чейин. 9-дан 5-ке чейин эми сиз эгерде 4-те кетип калсаңыз кыянат экен да. 9:30-да келсеңиз кыянат экен да. Жакында Түштүк Кореяга барып келдик, көбүнөн сурадык. Эмне үчүн өнүгүп атат? Жумушта кыянат жок дейт. Эми 55-60 миллион адамда анча-мынча болор чыгар. Бирок основной элдин тарбиясы кыянатты көздөбөйт экен да. Болду. Жумуш бу, эмне тапшырылса, ошонун майын чыгарат экен. Бизде кандай? Бир жумушка отургуздубу, ал жумушту бүтүп-бүтпөй эле эмне болсоң ошо бол. Так, компьютерди ачып алып карта ойномой. Я, өзүнүн ишинде бир нерсе кылмай, мынанын бардыгы кыянат экен да. Мына динибиздин баалуулуктарын эгерде биз колдонгондочу, ушул ар бир мекемеде колдонсочу, о садиктен тартып академияга чейин бардык башкаруу системасында, сода системасында, саясат системасында эгерде ошо элдин кызыкчылыгына, мамлекетибиздин ушу түптүүлүгүнө, элдин пайдасына болгондо, бул совсем башкача өнүкмөкпүз биз. Мына кыянатты караңыз. Бул китептерибизде бардыгында жазылган да. Ошон үчүн карап туруп, Аллага Алла Тааланы бул аманаты деп кыянат кылбайт. Эми дагы кошумча кыянат айтайын. Пайгамбарыбыз айтты, кыздар силерге Алланын аманаты, кыянат кылбагыла деди мына. Үйлөнөсүз го? Үйлөнгөндө ошол кимден? Бул аманат, сиздин колуңузда аманат. Сизге бардыгын өзүн тапшырып берген. Чачынан бутуна чейин бардыгы сиздики. Сиз кабыл алгансыз. Аманатты кабыл алдыңыз, кыянат кылбайм деп. Бунун жанына, бунун малына, бунун авирине, бунун иманына, бунун динине, бунун уят, башка канча нерсе кыянат кылбайм деп кабыл алгансыз. Пайгамбарыбыз айтат, Алланын аманаты бол дейт. Сиздер Алланын аманатын кыянат. Демек, дозокко бара турган хаин кыянат кылуучу экен. Бирден сактанайлы биз. Бирөөнүн мал мүлкүнө да кыянат кылбайлы. Бирөөгө жумушка кирсек, ошол аманат, мансап бул чоң аманат. Мансап бул аманат. Сизди директор кылып койду, бул аманат. Сизди бухгалтер кылып койду, бул аманат. Бул аманат, аманат. Сизди бухгалтер кылды, аманат бул. Кыянат кылбаңыз. Сизге бир канча адамдын жоопкерчилигин берди, бул аманат. Сен үйүңүздө аялыңыз бул аманат, бала-чага кыянат кылбаңыз дейт. Хаин кыянат кылган дозокко дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну айтат дозокко дейт. Үчүнчүсү, үй бүлө малыңыздан алаксытып, сизди жалганга түрткөн адам, куулук кылып сизди алдаган адам. Мухадаа деп коет буну. Бул дегени мындай, бирөөнү демек алдагандан коркуңуз. Мейл үй бүлө бала чакасына тиешелүү болсун, же мал мүлкүнө тиешелүү болсун. Ибн Масудтан риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал-макр вал-хида фин-нар." Куулук. Экинчиси хида, азыркына алдамчылыкты, бул дозокто деди. Төртүнчүсү ал-бухул. Сараңдык. Же болбосо ал-кизиб, жалгандык. Бул да ошо дозокко бара турган неме экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалган сүйлөө боюнча келе турган болсок, инна сидқ яхди илал бир. Чынчылдык бул жакшылыкка жолдойт. Ва иннал бир яхди илал жанна. Ал эми жакшылык болсо, сизди жолдоп бейишке киргизип коет. Ва иннар ражул, киши ла ястуку хатта юктаба индаллахи сиддиқан. Адам баласы чын сүйлөй берет, түндөсү дагы, күндүзү дагы, күн сайын Аллахын алдында чынчыл деп жазылып калат. Ва иннал кадиб яхди илал фужур. Жалган бул күнөөлөргө жолдойт. Күнөөлөргө жол ачат сизгечи. Жалган сүйлөгөн
Жалган айткандан кийин дагы башка күнөөлөр ачыла баштайт экен да. Күнөөнүн эшиктерин ачат экен жалган. Бир эмес, эшиктерин ача баштайт. Жалган сизди жолдогондо күнөө бузукулукка жолдойт. Так, ва иннал фужур яхди илан нар, али бузукулук ушулардын бардыгы түп-түз дозокко алып барып жеткирет. Ва иннар раджул ла якзибу хатта юктаба индаллахи каддабан. Адам баласы жалган сүйлөп, Алланын алдында жалганчы деп жазылып калат. Бухари. Бухариде риваят келет. Самура ибн Жундуб радıyallahu анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардан көп сурайт эле. Эй, силер бүгүн түш көрдүңөрбү депчи. Жалган сүйлөгөндүн акыбети, натыйжасы кандай экен, ошо боюнча азыркы хадисчи. Сахабалардан пайгамбар сурап турат эле да. Бирөөңөр түш көргөн жоксуңарбы депчи. Себептен түш дагы жөнөкөй нерсе эмес таксыр. Алла Таала момундарга түш аркылуу колдоо көрсөтөт. Бул мубашшират, куш кабар берилген нерсе. Пайгамбарыбызга вахий келерден мурда 6 ай түш көргөн биринчи. Аран Куран түшкөн. Куран түшөрдөн мурда 6 ай даярдык болгон. Пайгамбарыбыз чын түштү көргөн. Кандай? Түшүндө эмнени көрсөң, өңүндө ошону көрөт эле. 6 ай ушундай болгон. Мен түштү дайым ошо арада кыпчып айтып кетейли, 3 түрлүү да. Алладан, шайтандан, напсиден. Алладан болгон түштөр, алхамдулилlah, булар иншалла жакшы түштөр болот. Бул боюнча бизге пайгамбарыбыздын насааты, таалими жакшы адамдарга, жакшы жоруй турган адамга гана айтыңыз. Ар кимге айта бербеңиз. Адамдар түшкө да кызганат. Көр албастык кылат. Экинчиси напсиден, ал аралашма түштөрдүн бардыгы напсиден аларчы. Шайтандан төлүккө жаман түштөрдүн бардыгы шайтандан болот. Ал жерде сиз аузу биллахи минаш шайтанир раджим айтыңыз дагы, эч кимге айтпаңыз, ал түштүн сизге кыпындай зыяны тийбейт. Чүнктү үчөөнө тең мына жолдомо. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кана юксир ай якул ли асхабихи хал раа ахад минкум мин руя. Бирөөңөр түш көрдүңөрбү деп пайгамбарыбыз көп сурайт эле сахабалардан. Ва иннаху кала лана зата гадатин. Самура ибн Жундуб айтат, бир жолу зата гадатин деген эрте менен пайгамбарыбыз бизге мындай деп айтты дейт. Иннаху атани лейла атиян. Ушу түш көргөн экен пайгамбарыбыз, экөө келиптир да. Эки периште келген деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды алып кетиптир, таап издеп келип, анан айтыптыр, кеттик дептир. Мен ал менен кеттим дейт, окуп кете берейин. Барсак, ушунда бир жерге барсак, бир киши чалканча жаткан экен. Ондай. Чалканча жаткан экен. Нар жагында бир киши жанында турат дейт, дагы башка. Аны темирден бар го, темирден менен. Бул каллуп деп коет, мындай айрый турган нерсечи. Ошондой менен дейт, мына эки жагын аркага чейин жеткирип айырып салып турат дейт. Бул жагын бул жерге чейин, көкүрөгүн бу жерде чейин, көзүн дагы аркага чейин, бул көзүнөн, бул жак аркасына чейин кылыпчы. Монда жетип, я Алла, бул ким десе, мына жерде өтө коркунучтуу, мунун абалы кандай болот экен деп. Эки жагына чамандан аркасына жеткизипчи. Анан кийин кайра ошондо жетип, күн сайын азап болот экен да. Пайгамбарыбыз айтат, мен субханалла, бул эмне деген деди. Кеттик дейт экен да, кайрачы. Түштүн акырында анан айтат экен. Мен өтө таң калдым буларды көрүп. Биз сага кабарын беребиз ким экен, шашылбай деди. А бул ким дей турганбыз, кийин анан кийин айтып берди. Фа яксиму кизбата таблугул афак, фа иннаху раджул ягду мин байтихи. Эрте менен чыгат бир киши дейт. Жалганды баштайт экен. Бунун жалган сүйлөй атып кечкирип кеткен да. Афакка жетет дегени, асманга чейин жалган сүйлөйт экен да бул. Мынаке, жалган сүйлөгөндүн ахиретте боло турган бир азабын пайгамбарыбыздын түшү бул вахий болот тугандар. Ошон үчүн иншалла жалган сүйлөгөндөн өзүбүздү дагы, башкаларды дагы сактайлы. Өзүбүздү дагы башкаларды оолак кылайлы. Жалган айткан кесепетинен Алланын наалаты бул дүйнөдө, ахиретте мынандай азаптардан айтайлы. Жөн эле бекапар, кош көңүл болуп жашай бербейли. Эчтеке болбойт, эч ким билбейт эмес ал. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид. Алла Кур'анда айтат. Адам баласы тилинен эмне деген гана сөз чыгарбасын, жанында көзөмөлдөөчү, даяр периште турат жазганга.
Her bir sözü жазат деген söz. Her bir söylеген sözü жазат деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың сахабасы Абу Бакр Сиддиқ разияллаху анху айтқан сөзі. Не dedi? İyyâkum vel kid. Жалған сөйлегенден сақтанғыла. Фа иннал кид мужанабул иман. Охо. Бұл туғандар, иман мен тақыр бірікпей тұрған нәрсе екен да. Иманға жандабай тұрған нәрсе екен да. Жақындабай тұрған нәрсе екен да бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ла ядхул жанна хаббун." Бейішке кірмейді. Хаб деген кім десе, худда аллади юфсиду фима байнан нас. Адамдардың ортасын бұзып жүрген кіші бар ғой. Ошол бейішке кірмейді. Ел бұзарлар деп қояды бұны. Bir сөзмен айтқанда. Елдердің ортасында бөліп, улуттарға, уруларға, региондарға, жамааттарға, партияларға, бәлекеттерге әрқандай нәрсе. Ан іші мына ел бұзарлар ошол. Мыналар бейішке кірмейді деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Уаламаннан жақшылық қылып арқасынан келер кешке милдет қыла берген. Уала бахил сараң. Сараң деді. İbn Abbas razıyallahu anh'ın rivayet бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алла Адын деген бейішті өз құдіреті менен жаратты дағы. Аға мөмелерді шындай салаңдатып қойды дейді. Халақаллах жанната Адын бияди ва далла фиха стимариха ва шаққа фиха анхараха. Ал жерден шу дарияларды ағызып açып қойды. Жарып. Сумма надара илайха, кейін қарап тұрып, фақуале лаха такаллами. Алла Тағалам бейішке қарап тұрып, анан айтты. Сөйле деді. Бейіш анан сөйлейді екен, мындай деп сөйледі. Фақалат қад афлахал муъминун. Иман келтіргендерден бардығы игілік тапты, бақтыру болды деп айтты. Фақале Алла айтты: Ва иззати ва джалали ла юджавируни фик бахил. Мен ыззатыма, жалал, улулығыма ант içip айтайын. Ей бейіш, саңа сенің içinde. Маңа сараң жақын болбойды дейді. Жақындабайды деді, сараң кіші. Демек, азырқы мынау айтылып атқан туғандар, жалғаншы же сараңдап атпайбыз ба? Бұл қайсы болды? Төртінші. Дозаққа кіре тұрған кишinin төртінші түрі ал сараң екен да ал. Bir риваятта сараң текебер, бұл ең Алла Тағаланы жек көрген адамы дейді. Текебердағы, сараңдағы да. Үш нәрсені Алла Субханаху ва Тағала жақсы көреді деген, үш нәрсені Алла Тағала өте жек көреді деген. Үш нәрсені ұшы жек көргені біріншісі, қартайып, қалжыңдап қалғанда зынаға барған кішіні айтады. Шейху зани дейді бұны. Зына қылған ұшал, қарған ақсақал. 60-қа шығып қалды, 70-ке шығып қалды, дағы дәл ұшы зынаның арқасында. Тоба. Бұл Алла ең жек көрген адам екен да. Ең жек көрген адам екен да. Ал екіншісі, ал-бахил ал-мутакаббир. Текебер сараң. Бойын көтереді. Ошо эле кезде текебердағы, сараңдағы да болчу. Бұны Алла Тағала өте жек көреді екен да. Üçüncüsünü айтқан жоқ эле, башқа риваятында келіп мынандай деп айтылған екен: ал-ғанию залум, бай залым да. Бай байлығы залым. Кембағал залым емес, бай залым. Бұға зұлымдықтың қажеті жоқ эле бұғачы. Бай бардығы жетішті. Не қыласың башқа біреуінікін алып, башқа біреуінің көз жашын ағызып, ашық емен зұлымдық қылып не қыласың сені? Сен қарып қалдың, зынаны саған кім қойды еме? Сен бір бұтың қауырда, бір бұтың бұл жерде. Дағыны қыздарға тейішіп, дағыны қыздарға ұят деген, бет деген бар одан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқаны бұл. Саласатын юбғыдыхумулла деп. Алла Тағала жек көрген. Шейху зани, ал-бахил, ал-мутакаббир деп бұнаке. Қараңыз қандай ұшы жерге азыр айтып өтеді. Сараңды текеберлі қандай айтып өтеді. Алла Тағала ең жек көрген адамын депші. Қысқасы айтқанда туғандар, сараңдық, текеберлік бұлар бардығы бір өрендегі достар да. Bir tiptegi. Allah Teala müşün var o zaman bizi saktasın. Nasai şerifte geldi Abu Hurayra radıyallahu anh'ın rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "La yajtamu gubarun fi sabilillah ve dukhanu cehenneme fi cevfi abdin abadan. Ve la yajtamu şuhal vel iman fi kalbi abdin abadan." Ay. Allah'ın yolundağı çaң menen, Allah'ın yolundağı çaң menen, dozoktun tütünü
bir адамда birikпейт деген. Демек, Аллахның жолunda чыгып туруп, Аллахның жолуна келде чаңдап, кыйналып калсаңыз, ошол адамга дозоктун тиякта турсун түтүнү да тийбейт деген. Экинчиси, иман менен сараңдык bir жүрөктө bir болбойт деген. Экөөнүн бирөөсү деген. Или иман, или сараңдык. Экөөнүн бирөөсү бул. Сараңдык жадность айтат. Зәр, сараң, бахил. Бирөөгө кичине бир нерсе берейин дебейт. Аз болсо да, иштетилген нерселер пайгамбарыбыз ушуга чейин үйрөттү үммөтүнө. Жарты курма болсун садака кылгыла деди го. Жарты курма болсун. Колуңузда эмне болсо да. İslam dini berişendүүлүктүн dini, berişendүүлүктү үйрөткөн дин. Бешинчиси дозокко кире тургандар ким экен? Аш-шиндир аль-фахаш дейт. Абийирсиз адамдар. Мүнөзү жаман. Орой, копол, катуу. Жаман мүнөздүү адамдарды мына ошо 5-чи дозокко кире тургандар адамдар ушулар экен баары. Бул тууралуу хадистер толтура Имам Бухари рахматуллахи алейх канча деген хадистер алып келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям абийирсиз эмес эле. Бирөөнү да сөгүп тилдеген эмес эле. Ошон үчүн тилди тугандар уят сөз сүйлөгөндөн тартайлы. Өзгөчө мына эркектерге, аялдарга азыраак анча-мынчалары бар го, бирок уят болот мындай. Жаман бирам. Орустар айткан матам деп коет го мыналарды. Кээ бирлер үйрөнүп калып, көнүп калган связка слов деп эки сөздү бириктириш үчүн эле ушу орусча сөгүп сүйлөй берет да. Сөзсүз ушу уят сөз аралашыш керек да. Кимде кыргызча да бир болбогон ушундай оозуна ыппыласын. Тугандар периштелердин алат айтат. Кандай түшүнбөйсүн? Кедем катуу айтпайсың, көзүнө тиякпай угуп каласың, акырын көңүлү ооруп калбасын деп. Мисалы корккондон эмес ал. Ушу эми кичине мына динге келип атыптыр деп. Токтотойлу бул жаман сөз, абийирсиз сөздү токтотойлу. Апаңдын адында сүйлөй аласыңбы? Мен көнүп калганмын дейт кээ-бирлерчи калп эле өзүн алдап. Апаңдын алдында сүйлөй аласыңбы? Жок. Көнбөйт, нормаль эле экенсиң го сен. Президенттин алдында сүйлөй аласыңбы? Сен кичине мындай жоо болсо ошо Куда сөйөктөрдүн алдында бир сүйлөп көрчү. Ошондо уят сөзүңдү сүйлөй аласыңбы? Ал жерге келгенде нормаль элесиң. Мынандай келип калганда мен көнүп калганмын деп. Кээ бир достор бар да, мына чамча жолугуп деп бияқта ылдый-өдө болуп калса. Туган, мейли өткөнгө салават. Мына будана сөкпөңүз, ар бир сөккөнгө күнөө жазылат. Ар бир сөккөнгө жүрөк караңгылайт. Жүрөккө точка тиет. Ар бир сөккөнгө кабырда азап даяр болот. Зачем сиз сөгүп? Мусулманды сөкпөң. Тамашалап деле сөкпөң. Тамашалап деле сөкпөң. Көбүнчө өттө жаман сөз ушу энең деп туруп анан жаман сөккөн. Сен энеге асылба. Охо, эне ыйык. Эне улук. Ааламда энедин мартабасынан жогору эч нерсе жок өзү. Андай болбойт ал. Өттө жаман сөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям просто бул надан түшүнбөйт да. Бирөөнүн энесин сөккөндөчү, билесизби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай хадис айтты, угуп алыңыз. Чоң күнөөлөрдүн эң чоң күнөөсү ким ата энесин сөксө? Акбарул кабаир. Акбарул кабаир деген жөнөкөй эле чоң күнөө эмес экен. Чоң күнөөлөрдүн да чоң күнөөсү экен. Ким өзү ата энесин сөксө, мына ушу чоң күнөөлөрдүн күнөөсү экен да. Чоң экен. Сахабалар таң калды. Я Расулаллах, ата энесин сөккөн адамдагы болобу ушундай депчи. Пайгамбарыбыз айтты, бул мындай деди. Ким бирөөнүн ата энесин сөксө, макулбу? Натыйжада ал дагы бунун ата энесин сөгөбү? Демек, өзүңдүн ата энеңе сөгүштү сен өзүң алып бердиң дейт да. Ушу сен өз ата энеңди сөккөндөй болдуң дейт да мынакей. Ошон үчүн бирөөнүн ата энесин сөкпө. Сен ал сөксө сен ата энеңи сөгөт. Демек, сен өзүңдүн ата энеңе сөгүштү алып берген сен болуп атасыңбы? Мынакей. Ошон үчүн тугандар, мынакей 5-чи дозокко кире тургандар, бул пайгамбарыбыздын сөзү. Мага анча-мынча сөгүп сүйлөгөндөр капа болбой эле койсун. Наоборот, анан көрөк тооба кылсын дагы, тилин тазаласын. Аялдар каргагандан токтосун, эркектер сөккөндөн токтосун. Бизде көбүнчө аялдар каргаганда көп, эркектер сөккөндө көп да, тилдегенде көп да. Туган, динибиз таза дин. Канча күн жашайбыз Алла билет. Бирок сиз
Асы бүгүндө мына адамдар менен жашап, жарыкта жашап деп, эртеге караңгыга бара турган жер бар. Эртеге жалгыз кала турган жер бар. Ар бир кылган амалыбызга жооп бере турган, ар бир кылган сөзүбүзгө жооп бере турган күн бар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эң таза жашоо алып келген, бизге райымдуу, бизге боорукер, биздин ахиретибизге камкор. Ошон үчүн айтып атат, мына жаман адат кылыктарды таштаңар деп атат. Мына дозокко кире тургандардан. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала тарабынан алып келген нерсе. Ошон үчүн иншалла өзүбүз аракет кылайлы. Анча-мынча ушундай мүнөздүүлөр болсо, жылуу сөз менен, жакшылык акырын айтайлы. Кеңиңиздер туугандар иншалла. Бирөөнүн жүрөгүн оорутпайлы. Койтал, кембагал, коркок, кол алдында иштейт, сенен жаш, сенен кичүү, Алла Таалам сага сөгүз үчүн берген жок аларды. Ушуну сөксөң боло берет деп берген жок Алла Таалам. Буларга алсыздарга райым кылып, поддержка берсин деп берип атса, а сен чекесинен алып туруп сөгүп отурасың. Андай болбойт. Айша небиз айтат? Жөөттөр пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга келди дагы, фaqalu ассаламу алейкум деди. Ассаму деген жөөт тилинде өлүм деген сөз. Ассаламу дебей, жөөттөр чырыстыр, еврейлерде айтып. Жөөттөр келип туруп, ассаламу алейкум деди да. Пайгамбарыбызга айтты, не деди? Саңа өлүм болсун деди. Фaqalat Айша, Айша энебиз да бар эле ошо жерде. Айша энебиз алейкум, өлүм силерге болсун. Ва ла'анакумуллах ва гадаба алейкум. Алланын наалаты силерге жасын. Алланын ачуусу силерге жасын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Хуа би аби ва умми деди. Махлан я Айша. Ата энем сага курбан болсун Айша. Тарт тилиңди деди. Не деди? Тилиңди тарт. Унчукпа деди. Унчукпа деди я Айша. Алейке бир рифк, жеңилдикти, жумшактыкты карма деди. Ва ияки вал унф вал фухуш. Катуулуктан сактан, жана абийирсиздиктен сактан деди. Мындай каргагандан сактан деген сөз. Каргава деп атат да. Калат Айша энебиз айтты. Авалам тасма ма калу? О Алла нечиси? Мына жөөттөр сизге эмне деп айтканын укпай калдыңызбы деди. Түшүнөсүзбү? Кала пайгамбарыбыз айтты. Авалам тасмаи ма култу? Мен эмне деп сүйлөгөнүмдү сен уккан жоксуңбу деди. Эмне деп жооп бергенимди сен уккан жоксуңбу деди. Пайгамбарыбыз эмне деп жооп берди эле? Өзүңөргө деп койду. Бирок жөөттөр саңа өлүм болсун дегенде пайгамбарыбыз өлүм деген сөз айткан жок. Өзүңөргө эле деп койду. Болду. Караңыз, ушул сөзү да кошкон жок тажачы. Радатту алейхим. Мен аларга кайтардым. Фа юстажаба ли фихим. Меники кабыл болду алар тууралуу. Вала юстажаба лахум фия. Алардыкы мен тууралуу кабыл болгон жок деди. Түшүндүңүзбү? Алар өлүм каалап келди. Мен аларга өзүңөргө болсун эле деп койдум мен. Бирок алардыкы мен үчүн кабыл болгон жок, меники алар үчүн кабыл болду дейт. Саллаллаху алейхи ва саллям таслима. Мынаны караңыз. Субханаллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды тилдеп сөгүп келгенде дагы аркасынан сөккөн эмес экен. Сөккөн эмес экен. Айша энебиз чыдай албай калып туруп ушуну айтып бергенден кийин Айша энебизге эмне деп атат? Уккан жоксуңбу десе, Айша, сен мен айтканым аларга эмне деп жооп бергем, сен уккан жоксуңбу деп атат. Карачы. Вакыт болду. Bir rivayette gelet inna Allah la yuhibbul fahish al mutafahish. Ушуну билип коюңуз. Сиз Алланы жакшы көрөсүзбү? Алла сизди жакшы көргөн жакшы көрөсүзбү? Анда айырсыз сөз сөйлөсөңүз дейт. Алла айырсыздерди жаман көрөт. Сөздө болсун, иште болсун, зынада болсун, жана башка нерселерде болсун, аны Алла Таалам жаман көрөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иннал фахш вал мутафахиш ва тафахуш лейса минал ислам фи шей." Бул исламдан эмес деген. Айырсыздык тугандар бул исламдан эмес деген. Адамдардын ва инна ахсана нас исламун ахсанухум хулукан, адамдардын эң жакшы мусулманы ким? Чырайлуу мүнөзү деди. Хадистер толтура. Жараткан Алла субханаху ва таала тугандар баарыбызды ушу 5 ээлери кимдер экен уктук. Ошолордон ошо сыпаттарды өзгө пайда кылып 5 ээлерден болгонго аракет кылайлы. Дозок ээлерини ал жерде да уктук. Ушул нерселерден баарыбыз сактанайлы. Allah subhanahu wa ta'ala barımıza özü tevfik versin, yardım versin.